Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 20 ноябрь 2025 жыл мен сіздерге Куршаптын центріне жақын жерден сатыла турган жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Суусу свети бүт бардыгы бар. 8 соток. Кызыл китептүү. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Шаар жактан келгениңиздерде Куршаптын базарына бир аз эле жетпеген жерде, нол жерде биринчи светофор. Светофордон сиздер солго бурулсаңыздар, бул жак Кайнар рестораны. Куршаттагы Кайнар ресторанын баары эле билет. Ушул жерден ылдый тарапка ЮКОСка түшүп барат экенсиздер. Мурунку аталышы Старая Покровка. Түшүп барсаңыздар, ошол жактан дагы сиздерге кенен информация берем. Туғандар, мына ЮКОС деген жердин центрине дагы келип калдым. Мурунку аталышы Старая Покровка экен эле. Бул жер центр, ылдый тарапка центрден бир аз эле жүрсөңүздөр, оң тарапта Карыбеков Айдар деген көчөнү көрө аласыздар. Ушул эле жерденчи оңго буруласыздар, Карыбеков көчөсүнө түз жүрүп, бир 400 метрдей жүрүп барсаңыздар, сол тарапка бурулган акыркы көчө бар. Ошо сол тараптагы акыркы көчөгө бурулсаңыздар эле сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жер участокко келип калдым. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Бул ошондо Абдыкаримов Абдыман көчөсү, 14-чү дайрек. 2 гиске жазсаңыздар деле болот. Келүү жолун дагы өзү эле көргөзүп коет. Анан болбосо ээсине WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыздар, местоположение деле жиберип коет. Эми келүү жолдору оңой эле экен. Жөн эле табып келдим мен деле. Так, ушул жер участок көчө тарабын Пескалок забору менен тосуп койгон. Граница бул жерде азыр 8 сотокта сатылуучу жерчи. Граница ушул жерден башталат. Мына забор менен тосулуп келинген. Мына жер бош орундук. Бул жерге воротаны мощный кылып жасатып аласыздар. И мына жерге чейин барып такалат граница. Түшүндүңүздөр, 8 соток. Жүрүңүздөр. Кирип информация берейин. Так, свет бар. Суу бар. Көчөнүн боюнан суу өткөн экен. Азыр эйс мага түшүндүрүп берди. Эми мына жактан кире беребиз жергечи. Ушул жерге ворота коюлат да. 3 тарабында тең участоктор бар, кошуналарыңыздарчы. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Мына жерде кошумча курулушу бар экен, бул бузулат. Ошол. Мурунку аталышы бул жердеки Старая Покровка деп коет экен эле. Азыркы аталышы башка экен, өзгөрүлүптүр. Бирок эми көп эле адамдар мурунку аталышы менен тааныйт. Старая Покровка деп. Кайнар ресторанына, мектеп, мечит бүт бардыгына жакын. Бул жагы уже түшүнүп эле, кошунаңыздар бар экен. Мына жагы темир сетка менен тосулган. Нар жагычы. Ошону эле бери жагы. Бул граница болсо, мына кошунан мал сарайын бери жагы болуп калат. Кыскасы таза 8 соток чыгат. Узун турасы канча десем эси билбейт экен, бирок кызыл китеби бар. Кийин WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыздар, чирчожун жиберип коет. Ошол жерде узун турасы мындай көрсөтүлгөн. Өзүңүздөр деле көрүп байкап аласыздар. Эми азыр жер алган адам утулбайт, жер кымбаттап атпайбы туугандар. Жер алган адам утат, туугандар. Куршапта дагы население өтө көп. Билинбеген мен адам көбөйүп атат. Жер алайлы, да бир нерсе алайлы деп издеп жүргөндөр көп. Ошол. Таза суу бар, свет бар. Жерин көрдүңүздөр, 4 бурчтук туура формада. Таза 8 соток чыгат. Эми айыл жергесинде ушундай жерлер көп-көптөн эле берилет. Вариант обмен жолдорун сурабапмын. Машинаңыздар болсун, да бир башка нерсеңиздер болсун, эми чалып айтып көрөсүздөр. Кыргызбыз го, келишсек болот, сурасак болот дегендей. Ошол 3 тарабында тең. Мына жакта кошунаңыздар бар. Мына жакта кошунаңыздар крышасын жаап атат экен. Наркы участок пустой экен азырынча. Мына жакта бирөө жашайт экен. Ошол. Эми участокты тегиз пустой деп эле эсептеп койсо болот. Эми мыналарды бузасыздар да. Тегиз пустой эле жер участок. Каалагандай фундаментти куюп, үйдү салып ишти кыла бересиздер. Лайктан басып коюңуздар, туган урук дос жар группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Жер издегендер азыр көп. Баасы анан эсим номери экранда жазылып турат. Сиздерге ыңгайлуу болсун деп сразу эле жазып койгонмун. Көбүңүздөр экранга жаз дейсиздер. Ошол туугандар, баарыңыздарга ийгилик. 1 650 000 сом кеми бар. Түшүрүп берет, сүйлөшөсүздөр.